Сөзүмдү ырайымдуу жана боорукер улуу жараткан аты менен баштайм. Жаратканга мактоолорду, алкоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салаваттар жолдойм. Андан кийин урматтуу апаларым, инсандын, момун инсандын, мусулман инсандын эң бир күчтүү бир куралы бар. Ал эмне дегенде, тагдырга болгон ишеними. Тагдыр бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, инсан энесинин курсагында 4 айлык болгондо дейт. Инсандын курсагында 4 айлык болгондо ага Кудай Таала келип 4 нерсени жазып кетет деген. Алардын бири анын өмүрү, ырыскысы, кайсыл жерден жан берет, жан бергенге чейинки тагдырындагы болгон жакшылык, жаманчылыгы. Мына ушул 4 нерсе жазылат. Эгерде биз ошол ыйман келтирип, тагдырдагы нерсеге биз токтолгондон кийин, биз аны жашообуздагы өзгөртүлгүс, маңдайымга жазылган жол деп таанып, ага шүгүр келтирүүбүз жашообузга дагы кайрат берет. Бизге оош кыйыш учурларга бизге дагы дем бере турган нерсе ушул болот. Эгерде инсанда ушундай тагдырдагы жазылган нерсеге ишеним болбосо, адамдар өтө оор кесепеттүү кадамдарга барып алат. Эмне үчүн дегенде адамдарды билебиз да, өзүнүн табиятында биз айтабыз, эмне үчүн мага? Эмне үчүн бир эле мен үчүн келе берет? Эмне үчүн ушул оор күн менден кетпей койду? Деген нерселерди биз эмне кылабыз? Өзүбүзгө жакын алып алабыз. Айрыкча себеби дегенде биздин көзүбүз тегеректи көрүп турат. Биздин айланабызда басып жүргөндөр бар. Бирөө жок дегенде телефон чала калат көрбөсөң дагы. Анан өзүндөгү болгон бирдемкени мактанып кирет. Ал сөзсүз түрдө кишинин несине, көкүрөгүнө бир аз оор тийип калат. Ошол мезгилде биз жер чапчып, кантип эле ушул мендегичи деп колубузду кырсылдатып, булдарыбызды бурап, жерди чапкылап, анан кийин жатып калабыз. А ушундай нерседен тоскон эң биринчи ишеничтүү жана туура кадам бул эмне дегенде, тагдырга, маңдайга жазылган нерсеге ыйман келтирүү. Бул бир жагынан Кудай Таалага болгон таслимдин, таазимдин өзү, бирок ошол эле учурда Кудай Тааланын жазган өзүнүн тагдырына ыраазы болуштун орду билесиңерби эмне дегенде, Кудай Тааланын тагдырына ыраазы болуу бул Кудай Тааланы ыраазы кыла турган нерсе. Себеби дегенде тагдырды улуу жараткан өзү жазганда. Карабайсызбы? Улуу жараткан жазган тагдырга ошого таазим кылып, ошол тагдыр менин маңдайымда бар болгон болсо, жаратканым ошол тагдырыңа ыраазы болдум дештин өзү дагы башка ыраазычылыктардын эшигин ачат. Ал эмне дегенде, жашоо муну менен бүтүп калган жок, апаларым. Мен сиздерди, көңүлүңүздөрдү мен ушунчалык жакшы түшүнүп турам. Мен сиздерди мына ушундай өзүмдү кандай көрсөм, ошондой көрүп турам. Себеби дегенде, сиздердеги болгон эрдик, сиздердеги болгон кайрат көпчүлүк адамда жок. Көпчүлүк адам жашоо эмне экендигин билбей жүрөт. Көпчүлүк адам бул жашоонун кадырын, бул жашоонун салмагын, бул жашоонун чыныгы өзүнүн табиятын сезбей жүрөт. Жашоо башка жакта экендигин сиздер сездиңиздер. Эмне үчүн дегенде, колуңуздарда бир эле дегенде бирден балаңыздар бар. Бир эле дегенде жакта 2 бала бар. Болбосо 6-дан, 5-тен, 4-төн, кээ биркилер балким 7-ден баланы өзү эмне кылып жүрөт? Балдарына апа эмес, эми ата да болуп жүрөт. Бул билесиздерби эмне дегенде, Кудай Таала бул мыйзамды түзгөн учурда эркек менен аялды башын бириктирип кошкон мезгилде бул түйшүктүн, бул жашоонун, бул тириликтин, бул күрөштүн 2 жагын так жана даана бөлдүрүп берген эле. Бөлүп берген эле. Айкын дайындап берген эле. Ал эмне дегенде, жашоодогу болгон бардык камсыздоону, бардык акча каражатты, бардык окат кийим аш зарылчылыктарды камсыздоону эркектин мойнуна жүктөп берген эле. Мына ошол эркек таап келген каражатты сарамжалдуу үйүн колго өз башкаруусуна алып, аны сарамжалдуу иштетип, аны ошол жерге келип, өйдө төмөнүн карап, үйдөгү балдардын тарбиясы менен кошо, үйдүн ичиндеги болгон жашоо зарылчылыктарын бүтөп туруш үчүн аял жоопкерчилигин койгон эле.
Мынчет канаттын эки жагы эмне болду? Толукталды. Ошондой болуп келаткан мезгилде эмне болду дегенде, биз жанагы айткан Кудай Тааланын тагдырга жазган иши ишке ашты. Мына ол эле калды. А бул эмне кылсын эми дегенде, байкуш бул эмне кылат эле дегенде, бул эми эркектин өтүгүн кийди. Эркектин себеби дегенде жоопкерчилигин алган. Балдар, ал бала себеби дегенде, ал барып окатты таап келе албайт. Ал барып иш кылып келе албайт. Ал кандай иш кылганды да билбейт. Ал кантип үй бүлө багуу жоопкерчилигин мойнуна ала албайт себеби дегенде, ал жоопкерчилик мезгилине жете элек. Балакатка жете элек. Балакатка жетсин, ал өзү билет. Бирок балакатка жеткенге чейин сиз эмне кылыңыз дегенде, апалыкты дагы, аталыкты дагы өзүңүзгө алдыңыз да. Мен ошон үчүн айтам, сиздердеги болгон эрдик, сиздердеги болгон кайрат, сиздердеги болгон күч тетиякта эркелеп жүргөн көпчүлүктүн түшүнө да кире элек. Бирок биз ошолорго дагы ушул берүү аркылуу эскертип өтөбүз. Айнанайын ошол жары жанында, жашоосу түгөл болуп жүргөн апалар, силер көп эле Кудай Тааланын сунуп койгон жакшылыгын, неематын кыргызда айткандай кесир кылып, ага өтө тоң моюндук кылбагыла. Себеби дегенде, бир күн келип биз билбейбиз кимдин ажалы качан, кимдин сааты качан, аны билбейбиз, бирок ушул сыноо ар бирибиздин башыбызга келүү мүмкүнчүлүгү бул маңдайдагы бар нерсе. Ошондуктан айнанайын апалары, мына бул жерде мен айткандай эле эжелерим олтурат, карындаштарым олтурат, кыздарым олтурат. Сиздердеги болгон артыкчылык жөнүндө мен эки ооз сөз айтып өткүм келип турат. Эмне үчүн дегенде, сиздердин мойнуңуздарга түшкөн, сиздердин башыңыздарга түшкөн сыноо балким сиздерди дагы бир жолу чыйралтып, дагы бир жолу Кудай Таала өз алдындагы болгон даражаңыздарды көтөрүп алууну каалаган. Кайсыл учурда сиздердин даражаңыздар бийик боюнча сакталат дегенде, эсиңиздерге салып өтөйүн, колуңузга аманат катары калып кеткен бир балабы, эки балабы, үч балабы, төрт балабы, бир кызбы, эки кызбы, үч кызбы, төрт кызбы, бешөөбү, айырмасы жок. Эгерде биз ошол балдарыбызды эртеңки коомго жарактуу инсан кылып чыгарган болсок, биз аманатты ошондо өтөгөн болобуз. Биз эч качан балдарыбызга кайдыгер болуу менен, алардын тарбиясына, таалимине көңүл бурбой коюу менен, алардын адеп ахлагына көңүл бурбай коюу менен биз жанагы элестетип аткан жакшылыкка жете албайбыз. Мен сиздерге азыр сүйүнчүлөп айтып коеюн, сиздер үчүн даярдалган өтө улуу даражалары бар. Улуу сооптор бар. Себеби дегенде сиздер эне эле эмессиздер, сиздер еще атасыздар. Сиздердин мойнуңуздарга түшкөн жоопкерчилик бул жөн эле баланга тарбия берип коюу эмес, сиздерге аталыктын дагы жоопкерчилиги калтырылган. Бул жоопкерчилик, айнанайын апаларым, бүгүн сиздер менен биздин маңдайыбызга жазылган тагдыр менен келген сыноо болду. Бул сыноо тагдырда жазылган бир иш эле, бирок жөн келген жок деп билиңиз. Жөн келген жок бул. Бул керек болсо мени чыйралтып, кайрадан бутума тургузса, экинчиден менин балдарымды эртеңки күнү чыныгы азамат кылып түптөлтөт. Себеби дегенде баарыбыз билебиз, аталуу балага караганда атасыз бала анча эрте жетилет. Атасыз кызга караганда, аталуу кызга караганда атасыз кыз анча тың болот. Пайгамбарыбызды билесиңер, пайгамбарыбыз энесинин курсагында жатканда атасынан айрылган. Төрөлгөндө атасы жок, төрөлгөн. Ата деп карайын десе эч кимиси жок болгон. Бирок пайгамбарды бүгүн жер жүзүндөгү бардык адамдар жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз макул, энеден төрөлүп тур, эненин кучагында чындап эле жетилип чоңойдубу десек, жок, 6 жашка келген мезгилде апасынан да ажыраган. 6 жашка келген мезгилде апа да эми кучактаган мезгилде апасынан да айрылган. Бирок пайгамбардын таянары ким болду дегенде, пайгамбардын жападан жалгыз таянары
Алла Таала субханала таала өзү болгон. Аллага таянуу бул маселени чечүү деп саналат. Себеби дегенде Аллага таянуу деген сөздөн көпчүлүк адамдар мындай түшүнөт. Үйгө келиш керек дагы, диванга жатыш керек дагы, анан колду капталга коюп туруп, анан Алла деп жата бериш керек. Же болбосо барыш керек дагы, мечитке кириш керек дагы, малдашты токуп туруп, анан кийин Алла деп отуруш керек. Жок. Аллага таянуу бул эмес. Аллага таянуу деген сөз менин жашоомдогу болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү ачып бере турган, менин аракетиме толук үлүшүн кайтарып бере турган, менин дуаларыма толук жооп бере турган, кыйынчылык, оорчулук келген мезгилде мени такшалтып, кайра бутума тургуза турган Алла Таала деп ишенген адамды не дейбиз? Аллага таянуу дейбиз. Көпчүлүк адамдар Аллага таянуу деген сөздү түшүнөт. Ошо молдалар айта берет, мечитке кирип алып анан тесписин кармап алып анан Алла деп отурушат. Жок, алар андай. Алар мечитке кирген мезгилде Алла Таалага ылайык болгон, Алла Таала астындагы милдет болгон нерсесин жасап коюп, чыгып алып туруп, алар иштейт. Күндүзү бир жумушта иштейт, кечкисин бир жумушта иштейт, таңында бир жумушта иштейт. Элдер уктап ойгонуп турганга чейин ал барып намазын окуп, 2 жумушун бүтүрүп койгон болот. Кыргыз айтат го, уйкучу уйкусунан тургуча, эмгекчил 7 жолу тоюптур дейт. Алар эмгек кылат. Алар Кудай Таалага таянат. Таянуунун негизи эмне дегенде, Алла Таалага таянууда жөн эле жатып алып, шыпка түкүрүп коюп, Кудай бербей атат деген сөз эмес. Аракет кылуу, изденүү, балдарга жакшы жетик тарбия берүү, жакшы мектеп таап берүү, жакшы мектепке акча жетпей аткан болсо, буга келип сүйрөнүп, буга келип суранып, буну түшүндүрүп берип, тууган урукка айтып, жекче атка ага ини деген таап келип туруп, ошол баланын билимин, тарбиясын, жүрүм турумун, адеп ахлагын дайыма көзөмөлдүктөн чыгарбаш керек. Себеби дегенде, сиздердин балдарыңыздар, сиздердин кыздарыңыздар милияктагы миллиондогон балдардан кыздардан караганда дүниөнү башкача түстө карайт. Себеби дегенде аларга түс берген Кудай Таала болду, тагдырына жазган сыноо аркылуу. Алар керек болсо азыр соодага чыгарып койсоңуз соода кылып кете алат. Себеби дегенде ал окат деген эмне экенин биле баштады. Мээрим эмне экендигин издей баштаган. Ал ошол нерсени эңсеп жүрөт. Бул сыноо эмне экендигин, жашоо эмне экендигин сиз кандай сезсеңиз бала ошондой сезип кетип атат азыр. Мен бул сөздөрдү эмне үчүн ачык айтып атам, себеби бул жерде балдарыңыздар жок. Ошон үчүн сиздерди түшүнгөн киши катары айтып атам. Айнана апаларым, сиздердин кылган эмгегиңиздерге 2 эсе сооп берилет. Кандайча? 2 эсе сооп берилет. Жөнөкөй апа бүгүнкү күндө тиге жегенге майы, ичкенге ашы, кийгенге кийими кабат-кабат, бүгүнкү тойго барам дегенде ойлонуп, аны 2 күн стресс кылган аялдар бар. Жөн эле бир тойго барып келгенче 2 күн стресс болот. Эмнени кийип барам деп. Мен ушундай байкуштарды билем. Иши ал аз келгенсип күйөөсүн да тынчынат. Мен кече эле кийип келбедим беле муну өткөнкү тойда. Бул тойго кийгенге эчтекем жок деп тайраңдап жүргөндөр бар, эси жоктор. Мен ошолорго айтайын, эси жоктор ошолор. Себеби дегенде Кудай Таала берген неаматты, жакшылык катары сезип, күйөөсүнүн колун өп, аны айнанайын жаным, мына ушул нерсени даярдап бергениңе сага рахмат. Ушул нерсе менен мен тойго барып келем, бул бирге эмес, 10 жолу кийсем дагы мага жарашат экен деп ыраазылык билдире турган апалардын жанында силер 2 эсе көп сооп аласыздар. Карап көрсөңүз, дүнүйө көз карашында алардыкы жакшы деп атабызбы? Жок, алардыкы жакшы эмес. Бирок акырет көз карашында сиздердин артыкчылыгыңыздар 2 эсе барабар. Кандай болушу мүмкүн десек, биринчиси атасыз баланы асырап, сиз ата болуп атасыз. Экинчиден, балдарынын биринен сыноо жетип, ага сабыр кылгандыктын сообу жетет. Ал деген сөз, апаларым, өзгөчө кыз дагы эмес, кээ-бирки балдар болгон мезгилде, бала кичине бой жеткен мезгилде билесиздерби? Кичине бой жеткен мезгилде моюн толгоп баштайт, апасынын сөзү өтпөй калат. Апа ошол мезгилде сыноо келет. Ошондо апа ошо атасы болгондо бир ооз сөз айтып койгондо деп жүрөгүңүздөр тыз дейт, билем аны. Себеби дегенде ошол мезгилинде ошентип жүргөнсүздөр. Балаңыздардан кайсы бир оор сөз мезгили келди, атасына келип, тиги балага мынтип коюңузчу, мынтип атат деп айткансыздар. Себеби дегенде балабы, кызбы, баары атанын аталык сөзүн не кылат? Башкача кабыл алат. Ошондуктан сиздерге биринчиси
атасынан ажыраган колуңузда калган баланы ата катары өзүңүз багып атасыз. Жоопкерчилигин алдыңыз, кийим кечесин, кем карчын, анын өйдө төмөнүн, окуу билимин бардыгын мойнуңузга алдыңызбы? Сизге биринчи сообу. Экинчи сообу ошо балдардан жеткен сыноону сиз мойнуңуз менен көтөрүп атасыз. Ошол тагдырда болбогондо атасы дагы бир жак бөлүгүн көтөрүш керек эле. Бирок сиз аны эч кимге калтырбай өзүңүз көтөрүп атасыз. Аны менен кошо имам Муслимден риваят кылган хадис боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен караңыз, мен жана өзүнө же башкага таандык болгон атасыз баланы асырап мойнуна алган адам моундай болуп бейиште мени менен бирге болот" деп эки колун көрсөткөн. Караңыз, пайгамбарыбыз менен бейиште чогуу боло турган адамдар сиздерсиздер. Себеби дегенде бул сыноо сиздерге жөн келген жок, бул тазалык үчүн келген. Сиздердин даражаңыздар үчүн келген. Сиздердин пайгамбарыбыз менен бейиште бирге боло турган абалдар үчүн келген эмне? Ушул сыноо, ушул. Сиздер ойлогоңуздар, бул жөн гана келди дагы анан жөн гана кетип атат. Мага берилген түйшүк жок. Айнан апаларым, бул сиздерге болгон сыйлык болуп келди. Кудайга шүгүр деңиз, бир жагына келген учурда 6 саныңыз аман. Сиздер ойлонгонго, чуркаганга, басканга, жасаганга, аткарганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Билесизби, бүгүн канчалаган адамдар бүгүн 6 саны аман эмес, бирөөнүн көзүн жалдырап, бир уртам сууну айнынан берип койчу деп отургандар бар, жаткандар бар. Ошондуктан сиз шүгүр келтире турган нерсе эмне дегенде, сизге шүгүр келтире турган нерсе балдарыңыз сүйүнүп сизди карай алат. Апа деп чуркап келип тосалат. Сиз жумушка барып кайткан мезгилде балдарыңызды сагынып келесиз. Сиз жумушка кетип аткан мезгилде артымда балдарым калды деп сиз эмне кыласыз? Дайыма жүрөгүңүздө ээлеген нерсе бар. Билесизби, бүгүнкү күндө канчалаган апалар бар, ошол апалар бүгүн бир бала Кудай Таала мага берип койсо, ошол баланы кучактап, өзүм дагы багып алат элем деп жүргөндөр бар, билесиздерби? Эчтекенин кереги жок, эч кимдин кереги жок. Кудай Таалам ушу мага бир бала берип койгондо, ошол балам менен кучакташып жашап өтсөм канча мага жыргал эле дегендер бар. Бирок ага салыштырмалуу сиздеги жакшылык, сиздеги бар нерсе, сиздеги мүмкүнчүлүк бул Кудай Таалага дагы шүгүрчүлүк айта турган нерсе. Балким ошол кылган шүгүрчүлүгүңүз жакшы болсо, эртеңки күнү балким сизге дагы өзүңүздүн теңиңизди дагы таап берет. Жашооңуз дагы эмне болот? Жага ажарын ачып дагы уланып жашоо улана берет. Айыбы жок. Эгерде кимде ким өзүнө теңин тапса, кимде ким өзүнө туура келген адамды тапса, ошону менен чогуу чаран ушул турмуш арабасын чогуу тартабыз деген болсо, бул кандай бир жакшы нерсе. Ошондуктан апаларым, сиздерге сүйүнчүм, сиз айта турган сүйүнчүм ушул. Пайгамбар айтат, мен дейт. Дагы өзүнө айтат, караңыз. Өзүнө же башкага таандык болгон атасыз калган баланы асырап алган адам менен бейиште мен моундай болом деп көрсөтүп атат. Ал деген сөз эмне дегенде, бири чоң, бири кичине эмес, жок, моундай жакын болом. Муну алмаштырып койгонго болбойт, алмаштырасың операция керек болот. Сөөмөй менен ортонун көрсөткөн дейт да. Сөөмөй менен ортонду көрсөткөн дейт. Бул ушунчалык жакын, дайыма бирге, дайыма шерик, дайыма тазаланса дагы чогуу тазаланат, чаң болсо дагы чогуу чаң болот. Экөө. Караңыз. Караң, кандай бири-бирине ыкталып, кандай жарашыктуу. Пайгамбар айтат, кыяматта мен ошондой өзүнө же башкага таандык. Биз эми адатта билебиз да, башкага таандык баланы дагы жетим балдарды, болсо атасыз балдарды багып алабыз. Ошондой адамды дагы же болсо сиздерге окшоп өз баласын деле атасыз калган баланы өзү багып алган болсо, мен алар менен чогуу болом деп атат. Бул жерде бул хадиске берген тафсирчилер дагы көпчүлүк айтышат, өзүнө же башкага деген сөзүнүн астында өзүнүн атасыз калган баласын кароосуна алган апа, өз күйөөсүнөн калган баласын өз кароосуна алып калган эне, ошол эле учурда чоочун баланы алып келип асырап алуу шарты менен дагы ушул даражага жетсе болот деп айтат. Андан кийин
сиздердеги болгон жүрөккө, сиздердеги болгон энелик мээримге ушунчалык таң калса болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келинчеги Айша энебиз бир күн үйдө отурса, бирөө эшикти кагып келип калат. Ким болду экен деп чыкса, бир баласын көтөргөн, бир баласын жетелеген бир апа кириптир. Угуп атам, эмне болду десе, курсагыбыз ач, бирдемке берип кое аласызбы дептир. Караңыз, байкуш эне, ушу балдары болбосо көчөгө чыкпаса керек эле деп ойлойм да менчи. Эгер ошол балдар эле болбогондо, ал барып бирөөнүн эшигин какпайт эле. Ушу балдардын аркасынан байкуш эне эмне болду? Баягы канатынын алдына жашырып, ушу балдарын деп эмне кылып келди? Ушу сурап келди да. Ошо бетти дагы сыртка калтырды, эмне дегенде балдар деди да. Анан келди дагы айтта курсагыбыз ачты деген жок. Балдарыма бирдемке берип коесузбу деди. Ошондо Айша энебиз дагы чуркап, дароо түшүндү дагы чуркап кирип эле барып, идиш аякты көтөрүп, баарын издеп, эчтеке таппай акыр анан кийин түбүндө жаткан бир өзүнүн эски сандыгын караса, 2 курма чыгыптыр. Ушул дагы пайгамбардын үйүндөгү болгон эмне? Көрдүңүз, ошол мезгилде ушундай тартыштык, ушундай бир оор мезгилби? Пайгамбардын үйүндө дагы болгон 2 курма чыгыптыр ошолорго бергенге. Айша энебиз алат дагы анан кийин 2 курманы алып барып туруп эмне кылат? Баягы энеге берет. Энеге берсе, эне байкуш бир курманы алып туруп, биринчи баланын оозуна берип, экинчи курманы алып туруп, экинчи баланын оозуна берип туруп, анан колунда карган курманын ширесин оозуна тийгизип, ошондон рахат алып, рахмат деп кетти дейт да. Анан мен үйгө кирип алып туруп ушунча түйшөлдүм дейт. Бу байкуш эми эненин курсагынын жанында баланын курсагы канча эле дедим дейт да. Эненин курсагынын жанында баланын курсагы канча эле деп отуруп, анан кыжалат болуп, ошол курманы бирөөнү бөлүп, 2 баласына берип, бирөөсүн өзү жесе эле болот эле го деп отурган пайгамбар келип калган мезгилде айттым дейт. О Кудайдын элчиси. Эшикке бирөө келди бүгүн. Анын келген мезгилде ал келди дагы. Жардам сурап келгенден ким экен деп карасам, бир баласын колуна алган, бир баласын колуна жетелеген эне экен деди. Сурап келгенден мен колумдан келген эмнени берейин деп чуркап үйгө кирсем, эчтеке жок экен. Үйдө 2 курма калган экен, ошону чыгарып берсем, бирөөсүн бир баласынын оозуна салып, экинчи баласынын оозуна салып, ал болсо өзү болсо колуна калган ширени оозуна салып шинип кетти десе, пайгамбар айткан экен, мына көрдүңбү деген. Ушундай болгон баласына болгон мээрим энелерди бейишке жетелеген мээрим болот. Бул апаны балдарына болгон мээрими бейишке алып кирди деген да. Караңыз. Балаңыздарга мээрим төгүңүздөр. Балаңыздарды дайым кучактаңыздар. Балаңыздарга такыр жаман сөз айтпаңыздар. Балаңыздарды кээ бирде кокус какыс кылып тарбияга келген учурда эсине келтирсе болот. Бирок ачуу төгүп, заар төккөн тил менен каргап шилеп жаман сөз угузбагыла. Себеби дегенде ал дагы бир жакшы сөз айта да турган адамын жоготуп алган. Сиздеги болгон кемчиликти толуктап тура турган жакшы сөздөрдү жоготуп алган. Сиздеги болгон энелик эмоцияларды жооп кете турган салмактуу сөздөрдү жоготуп алган. Сиз эми эмоцияны атанын эмоциясына алмаштырың. Дайыма ага жакшы сөз менен, дайыма ага салмактуу сөз менен, дайыма ага буу кылганың туура эмес балам, моундай кылсаң жакшы болот эле деп ага тарбияны катуу көзөмөлдөңүз. Ансыз дагы тегерек өтө коркунучтуу болуп калды. Тегерек өтө коркунучтуу болуп калды. Айтылат, эгерде сен балаңдын тарбиясы үчүн сенде убакыт жок болсо, сенин балдарыңды талкалап койгонго коомчулукта убакыт толуп тура. Бүгүн бир эле апасы менен калган балдар эмес, атасы менен чогуу жүргөн балдарды эптегенге болбой калып атат. Коомдун таасири, бул глобалдашуунун таасири, ар кандай чоочун маданияттардын таасири,
балдарыбызды, кыздарыбызды колдон сууруп чыгып кетип атат. Сырткы таасирдин, адепсиздиктин, уятсыздыктын жана эч кандай маданиятсыздыктын баскынчылыгына биз курмандык болуп балдарыбызды курмандыкка чемне кылабыз. Курмандыкка чалып берип атабыз. Эмнеге алардын курмандыгына айланып атат балдарыбыз себеби дегенде сиз эне катары карабай койдуңуз. Мен ата катары карабай койдум. Себеби дегенде менин өзүмдүн түйшүгүм бар. Оокат, аш эмне десе мен иштеп атам. Мен эртеңизден кеч келсем эмне кылайын? Мен актанам аялымдын астында. Аялым болсо, мен деле үйдөгү оокат менен, тирилик менен, үйдөгү жумуш чачымдан көп. Атасы катары сиз деле айтсаңыз болбойт беле деп алмага таштайт. А жыйынтыгында эмне дегенде жыйынтыгында айнан апаларым бүгүн ошол атасы, апасы бар балдар курмандыкка чалынып калып атат. Көрүп атабыз бүгүн мына соц тармактардан, көрүп атабыз жаңылыктардан, мектептеги кыздын эжекейине атылганын көрдүңөр. Ошол кыз кайсыл тарбияны көрдү? Мен айтат элем ошого эжекей өзү күнөөлүү, себеби дегенде ошону тарбиялап жетилтип алды. Ошол арстанды бакты дагы, ага өзү жем болду. Анан кийин айтты: сен кантип эле сен мага мынтип сөз кайтарасың" деп туруп, апарып туруп шапалактап койду эле, ал барып туруп доктурга жатып алды. Мына ошондуктан балдарыбызга катуу көңүл буруу менен алардын тарбия тарбиясын, алардын жүрүм турумун биз өтө тыкыр көзөмөлгө алышыбыз керек, апаларым. Аны менен кошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ибтала минал банати би шайин фа ахсана илайхинна кунна лаху ситран байнан нар." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким кыздуу болуп, кыздары менен жалгыз калып, аларга жакшы тарбия берип, аларды жакшы колго узатып койгон эне болгон болсо, анда ал кыздары ал апа үчүн кыяматта тозоктон болгон парда болот дейт. Аларды азаптан тосо турган эң күчтүү тоскуч болот дейт. Караңыз, кызыңыздарда балдар бар, колуңуздарда балдар бар, колуңуздарда кыздар бар. Өзгөчө кыздарга катуу көңүл буруңуздар. Кыздардын намысына, кыздардын абирине, кыздардын аклагына, жүрүм турумуна өтө этият болуңуздар. Эгерде аларды намыстуу кылып жетилтсеңиздер, алар эртеңки күнү сиздерге абийир алып келет. Ал эле эмес, пайгамбар айтат: тозоктон тосо турган, оттон алоолонгон, оттон тосо турган парда болуп берет алар. Аны менен кошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бир күнү дейт, эки баласын ээрчитип, бир байкуш эшиктин алдына келди дейт. Мен түшүндүм, бол эки баласы менен келгенден кийин буга болгон оокаттан алып чыгып жардам берчи десек, аялым дейт 3 курма көтөрүп чыкты дейт. Башка жок бекен десем, акыркысы экен деди дейт. Макул, акыркысы болсо бергин деп, эки баласын кижерсип келген энеге 3 курма берсек, эки баласына бирден курманы берди дагы дейт. Эки баласы курманы жеп бүткөндөн кийин акыркы бир курманы да экиге берип туруп, экөөнү карматты дейт да. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунда да айткан экен: бул энедеги болгон боорукерлик чыныгы боорукерлерден орун таба турган бейишине жеткирет деп. Караңыз, бул учурда биз пайгамбарыбыздын осуятына таянып, иттаку даифайни деген. Мен бул сөздөрүмдү башка биздин чөйрөгө, коомчулукка кайрылып айткым келет. Иттаку даифайни деп, эки алсызга келген учурда Алладан корккула деп айткан. Эки алсыз ким дегенде, бири жолдошунан айрылган аял, экинчиси анын колунда калган атасыз бала. Мына ушул эки алсызга келген учурда Алладан корккула. Бүгүнкү күндө белдүү жигиттерибиз бар, акчалуу азаматтарыбыз бар. Бүгүн кайрымдуулук кыламын дегендин ордуна акчасын алып барып Анталияга чачкандар бар. Акчасын алып барып дагы алыска алып барып эске алууну издегендер бар. Бирок анын тегерегинде, анын айланасында ага тууган болуп кеткен, жердеш болуп кеткен,
айылдаш болуп калган, аны менен тааныш болгон, аны менен эскиже жаңы тааныш болуп, аны билип жүрсө дагы, анын абалына кайрылбастан, анын колунан келген, колдоосун көрсөтпөстөн, өзүнүн каражатын, өзүнүн күчүн орунсуз жерге, орунсуз жака иштетип жүргөндөр дагы жок эмес. Андыктан урматтуу коомчулук, сиздерге кайрыларым. Бүгүнкү күнү катарыбызда биз менен сиздин колдообузга муктаж болгон катмар бар. Алар ким дегенде баатыр энелерибиз. Баатыр эне дегенде түшүнбөңүздөр. Көп төрөгөн эне деп жок. Балким бирди төрөсө дагы ошол бир баласы менен күйөөсүнөн ажырап калгандар бар. Күйөөсүнөн айрылып калгандар бар. Бул тагдыр. Буну Алла Таала жазган тагдыр деп таанышыбыз керек. Мына ошол тагдырга кабылгандарды биз колундагысын жеңилин жерден орун колунан алып биз эмне кылышыбыз керек? Жардам беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиллаху анхудан айткан хадисте: "Ас-са'i 'алал армалати вал мискин кал мужахиди фи сабилиллахи ау ал-қаимил лейли ас-саимин нахар" деген. Ал деген сөз күйөөсүнөн ажырап калган апалардын же болбосо муктаждардын колдоосу үчүн аракет жасаган, аларга жардам үчүн жардам колун сунгандар, бул Алла жолунда жихадка чыккан адамдардын соогуна барар соопко ээ болот деген. Же болбосо түнү бою намаз окуп чыккандардын соогуна барар соопко ээ болот деген. Же болбосо күнү бою орозо менен жүргөн адамдардын соогуна ээ боло турган соопко ээ болот деген. Урматтуу коомчулук, сиздерден суранарыбыз, мына бүгүн балдар күнү деп Ак Демилге коомдук фонду менен Бакыт Ордосу үй-бүлөлүк баалыктарды чыңдоо борбору биргеликте мына ошол тагдырдын жазмышы менен, Алланын буйругу менен атасынан айрылып калган балдар менен кошо апаларын чакырып, аз да болсо биз салтанат куруп берип атабыз. Бул салтанат аркылуу биз элге ушундай бир кат жеткирсек деп турабыз. Элге ушундай бир кабар жеткирсек деп турабыз. Ал эмне дегенде, ушундай болгон эртеңки муунду тарбиялап аткан биздин апаларыбыз бар. Бул апаларыбыздын жакшы болсо, анда бул апаларыбыздын колунан чыгып аткан балдар да жакшы болушат. Бул апаларыбыз жетилткен, өздөрү жакшы болсо, турмушу жетик болсо, алардын колунда тарбия алып аткан кыздар дагы жетик болушат. Андыктан урматтуу коомчулук, урматтуу калайык калк, келиңиздер ушундай бир колдоого муктаж болгон, атасыз калган балдары менен чогуу жашоонун рахатын дагы кечип салып, балким ошолор кайсы бирөө келип колун да сурашы мүмкүн. Бирок колун сураган мезгилде алар эмне кылган жок. Макул эми мына деп балдарын таштай калып качып кеткен жок. Алар ошол балдарымдын тагдыры, балдарымдын жашоосу, балдарымдын балалык өзүнүн сезимин ошол боюнча сактайын деп бардык нерсени мындайча айтканда көңүл рахатын таштап, алар балдардын келечеги үчүн эмне курмандыкка келгендер дагы жок эмес. Ошондуктан айнанын апалар, сиздерге акыркы сөзүм, араңыздарда кыздуулар дагы көп, кыздарга этият болуңуздар. Эмшигинде сиздер апа катары билесиздер. Сиздердеги сезимди, ойду мен сиздерге ачып берейин. Мен эркек болсом дагы сиздердеги болгон өзгөчөлүктү айтып берейин. Алла Таала Кур'анда мен эркек менен аялды жаратканда бир жандан жараттым деди. Бирок бир жандан жараткан бөлгүлө, бир жанды экиге бөлгөн мезгилде аларга таандык болгон сапаттарды, артыкчылыктарды өзгөчөлөп койдум деген. Бириндеги болгон өзгөчөлүк экинчисинде табылбайт дейт. Ал эмне дегенде, эгерде эркектерге келсек, эркектер анча-мынча машакатты, анча-мынча оордукту, анча-мынча катуу сыноону, анча-мынча суукту, анча-мынча ысыкты көтөргөнү менен, бирок аялдардай болуп, ал мээр төгүп, көкөрөк жайып, жүрөгүн ача албайт экен. Эркек аялдардагы болгон артыкчылык эмне дегенде, аялдардагы болгон сезимталдык, боорукерлик, ырайым, булардагы болгон, мындайча айтканда, айталык адамдарга жароокерлик эркектерде табылышы мүмкүн эмес экен да. Анын жөнөкөй бир мисалы, балдарыбыз бизде үйдө бир күн карап калган мезгилде, кичинекей балабыз
5 минут ыйлагандан кийин өзүбүз кошулуп ыйлап баштайбыз биз. Себеби дегенде бизге бул кыйын. А бирок сиздер бир эле бала эмес, даже 10 бала төрөсөңүздөр дагы ошо 10 баланын ыйы сиздер үчүн бул эчтеке эмес. Керек болсо сиздер түнкүсүн 10 жолу 15 жолу ойгонсоңуздар дагы мен ушул чарчатты дебейсиңер. Себеби дегенде силердеги болгон ушундай сезимдик жактан келгендеги болгон чыдамдуулугуңуздар абдан чоң. А бирок бизде дегенде бизде жөн эле табигый жана физиологиялык чыдамдуулук бар. Айтайлык анча-мынча жүктү көтөрөбүз, анча-мынча салмакты көтөрөбүз, анча-мынча сыноону көтөрүп коебуз, анча-мынча сөздү көтөрүп коебуз. Анча-мынча нерсени кулактын сыртынан өткөрүп коебуз. А бул нерсе сиздерде жок. Мына түшүнсөк болот, кыз бала кичинекейинен эле сезимтал болот. Кыз бала кичинекейинен сезимтал болгондуктан ар бир жумшак сөз анын тээ жүрөгүнүн түпкүрүнө жетип барып ошол жерден орун табат. Эгерде кыз ошол ырайымды, ошол боорукерликти, ошол жылуулукту сезбей калса, ал кыз бала ошол нерсени сырттан издеп баштайт. Ошондуктан кыз балдарга катуу орой жана мындайча айтканда не деп коет кыргыз тилинде? Орой, мындайча айтканда катуу тийбеңиздер кыздарга. Кыздарга катуу тийбеңиздер. Кыздарга катуу тийген сайын кыздардын жүрөгүндөгү сезим орду муздай баштайт. Ал муздагандан кийин ал жерде жылытуу табиятындагы бар нерсе алын жылытыш керек. Анан издеп жүрөт, канткенде жылытам. Анан кийин ошонун жылытышына могул жактан бирдемкени издеп баштайт. Анан бир сөздү уга калат, анан бир роликти көрө калат. Ал роликте тим эле бир жигит келе калып эле бирөөнө тим эле гүлдү алып келип, анан кийин кооз кылып, анан агамда кылып, тизесин бүгүп, анан минтип атса, анан кыздын жүрөгүндөгү жанагы жер айтат. Жашоо ушул жакта беле. Карачы. Жашоо бар турбайбы? Дейт дагы ошол нерсенин кыялы менен мас болуп көчөгө чыгат. Эми сиз жибересиз жок деген кызымды алып келе кал дейсиз. Кызым тиги дүкөнгө барып бир кийимин сатып ал деп коесуз. Жоксо кызым сен бар базарга чуркап барып туруп тиги базардан 1 килограмм ит алып келе кал дейсиз. Ал көчөгө чыгат, маршруткага отурат. Анан маршруткада кетип атканда бир акмак чыгат. Ал акмак сиздин кызыңыздагы болгон тазалыкты, сиздин кызыңыздагы болгон ийкемдүүлүктү, сиздин кызыңыздагы болгон ыйманды сезген мезгилде ал акмактын шайтаны иштеп баштайт. Ал эмне кылат? Анан келип сөйкөнөт. Анан тийишет. Анан кийин өзүн джентльмен көрсөтүп, анан кийин ошол өтө эле акчалуу кишиге окшоп туруп, анан кийин эмне кылат? Баягы маршруткадагы болгон 10 сомдон анан кийин чоң кыз мен сизге төлөп койдум деп 10 сом берип коет. Анан жанагы кыз эмне болот анан? Жанагы мен роликтен көргөн ушул да. Жанагы муздаган жер эмне болуп баштайт? Жылып баштайт. Анан кийин узак өтпөй жанагы дагы бир жерден жолугуп калат. Ал эми жанагы 10 сом менен төлөп койбойт, 10 сом менен төлөп туруп түшкөндөн кийин бир мороженое алып берип коет. Анан кыз анан кийин 10-15 бетер эмне болот, жанагы жеримди алып онуп баштайт. Ошентип бүгүнкү күндө кыздарыбыз үйдөн жылуулук таппай калган мезгилде, үйдөн мээримди таппай калган мезгилде, үйдөн туура тарбия таппай калган мезгилде аны толтуруш үчүн көчөдөн издеп калат. Анан кийин апалар келет астыбызга. Бизге аябай көп келет апалар. Кантсек болот экен, кызым кыз болбой калды. Кантесем жардам бересиз, балам бала болбой калды деп. Анан айтам, отуруп алып сурагандан кийин кандай кылат элеңиз, эмне кылат элеңиз, сурайсызбы, балаңызды кучактайсызбы десем, жок эми чоңоюп калган баланы кучактап эмне кылат элем дейт. Мына көрдүңүзбү? Сиз чоңоюп калды деп кучактабай койгойсуз, анан кийин анда сезим бар да. Анда өксүк бар да. Анын бир жери толуш керек эле го. Мына ошондуктан айнанайын апаларым, кыздарды байланыла. Айрыкча кыздарды. Кыздар эгерде эсен болсо, билгиле улут эсен аман болот. Кыздар жакшы болсо, улут жакшы болот. Кыздар жакшы болсо, мамлекет жакшы болот. Кыргызда айтат, эрден эшек үркпөйт дейт. Бул байкуш ылайга батса деле ал эчтеке эмес, ал уят эмес. Биз могул жерден ылайды кечип алып деле иштей беребиз, тердей беребиз, кургай беребиз. Анча-мынча бирөөнүн астында кичине бир уят болуп калсак деле, эчтеке эмес, эми ошентип койду деп коюп кете беребиз. Бирок кыздын абийири бул аябай жука болот, мындай эле. Бул болбогон нерсеге кетип калат. Ошондуктан кыздарыңыздарды өтө азиздеңиздер. Жылуу сөздү көп айткыла, көп кучактагыла. Сыртта коркунучтар бар экендиги жөнүндө көп айткыла. Кызым, сыртта коркунучтар бар. Монун ичинде да коркунучтар бар экендигин көп айткыла.
Моның içinde de korkunçlar var апаларым. Себеби дегенде ушул улуу муун экенбиз баарыбыз. Биздин мезгилибизде мындай нерсе таптакыр жок эле. Бизде жок дегенде Кудай Таала жараткан табият ошол боюнча сакталып келди эле. Акыркы мезгил келген учурда ошол Кудай Таала жараткан табиятка могул шерик болуп кирип алды. Мунсуз эчким уктабайт, мунсуз эчким ойгонбойт. Уктап атканда ушу менен чогуу уктайт, ойгонгон ушу менен чогум не болот? Күндүз эч ким муну таштап коюп баспай калды. Эч ким муну таштап коюп баспай. Адашып чыгып алсаң да кайра келесиң. Туурабы? Мына ошондуктан бул маселеде апаларым, сиздерден Алла ыраазы болсун. Мен дагы бир жолу айтам. Сиздерге тазим кылышыбыз керек. Сиздерге биз ыраазы болушубуз керек. Сиздерге өкмөт ыраазы болуш керек. Өкмөттөн силерге сыйлык берилиш керек. Себеби дегенде силер эрдик кылып, ошол үйдүн ээси дагы болуп, үйдүн ичиндеги кожоюн дагы болуп, балдарга ата дагы болуп, апа дагы болуп сиздер эмне кылып атасыздар, эмгек кылып атасыздар. Ошондуктан мындай келип биздин салтанатыбызга келип катышып берип, аз да болсо биздин мындайча айтканда төрүбүздүн сыйы болуп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Салтанатыңыздар дагы салтанат болуп улансын, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Албетте бул жашоо бир мындай дейт коет го, бир театр деп коет да, сцена. Чыгабыз дагы өзүбүзгө тиешелүү болгон ролду ойноп коебуз да чыгып кетебиз. Бул жашоо ушул. Бүгүнкү бар нерсе эртеңки жомок. Туурабы? Ошондуктан кайгырбаңыздар. Такыр кайгырбаңыздар. Кудай Таала жакшылык күндөрдү берет. Билесизби кантип берет дегенде, сиз күтпөгөн жактан берет. Болгону сиз ошол нерсеге ишениң. Сиз ошого ишениң. Ал нерсе келет. Ал келген мезгилде сиздин колуңуз, дарбызыңыз колуңуздан түшүп калат. Ушундай беле деп ишенбей каласыз. Билесизби? Себеби дегенде бардыгы жер бетиндеги иштердин бардыгы өзүнөн өзү боло бербейт. Жөн эле ушундай болуш керек эле да, эми болуп калды. Жок. Бул улуу жараткандын улуу планына кирген нерсе. Андыктан ал пландын ичиндеги нерсе биз ыйман келтирген нерсе. Ал тагдыр деп. Ал тагдырга ыраазы болуу, Кудай Таалага ыраазы болуу. Шүгүр келтирүү колубуздагы жакшылыкты дагы арттырып берет. Шүгүр келтирелик, баарына шүгүр келтирелик. Кудайга шүгүр, тегерегибизде жакшы адамдар бар. Кудайга шүгүр, мезгил менен болсо дагы келип туруп балам менен барып парк аралап басканга мүмкүнчүлүгүм бар. Мезгил менен ыйлап алып туруп кайра туруп алып балдар менен күлгөн. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок билиңиздер, сиздердин колуңуздардан жаланган азаматтар чыгат. Себеби дегенде аларды жөн эле атанын таягы менен апанын таягы түптөбөйт. Аларды тагдырдын таягы түптөйт. Сиздер ага шерик болуп жүрөсүздөр. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Алла Таалам сиздерге узак өмүр, чын денсаулык берсин.